Насия алдыңыз беле банктардан? Кымбат. Чоң doğru, ошолор берип атат да. Жай жөнөкөй адамдыкы жок да. Бүт бизнесмен коюп эле кредитке шылтоо ошолор болот. Биз мына карапайым эл жыналып эле жашап атат. Оор деле эмес. Оор эле, конечно. Өл булактан алам көбүнчө. Эмне үчүн именно өл булактан? Эми жеңил да. 30 же 31 болуш керек да. Мен бизде баягы 22 деп койгон менен мындай эсептеп көрсөң 35%га чыгып кетет. Пайыздар кандай? Эми азыр бербейт го берсе дагы. Анан кийин элге биз аз пайыз менен берүүгө болот го, туурабы? Мурун 10% деп айтылыптыр, анан андыйлар карапайым элге жетпейт экен да бул баары. 5-6% ушу приемлемо чынчына. Насиялар экономиканын ар кандай секторунда бизнести өнүктүрүүгө берилет. Насия бул элдин кулагына терең сиңген кредит деген түшүнүк коомдо кеңири тараган. Алгач бардык банктарды кыдырып, алардын үстөк пайыздарын дыкаттык менен салыштырып көрүү керек, анткени ар кандай банктын пайызы ар кандай болот. Акыркы жылдары насиясын төлөй албай өкмөткө нааразы болуп митингге чыккандар көбөйдү. Мисалы үйгө керектүү эмеректерди алсаңыз, алардын пайыздык чени 25 же 30% болушу мүмкүн. Ал эми турак жай сатып алуучуларга пайызы азыраак жана кайтарып берүү мөөнөтү да узагыраак болот. Канчалык чоң суммадагы насия алсаңыз, ошончолук пайыздык эсеби төмөндөйт. Биздин Автор ТВ каналы Кыргызстандагы коммерциялык банктар канча пайыз менен насия берерин анализ кылып көрдүк. Кыргызстанда жалпы 24 коммерциялык банк жана 161 микрокредиттик компаниялар жана агенттиктер, ошондой эле кредиттик бирикмелер бар. Банктардын насиясы абдан кымбат жана оор шарттарда берилип жатканы көп айтылууда. Мисалы, микрокредиттик компанияларда жылына 36%га чейин берилет. Мисалы, банктардын канча пайыз менен берерин айтып өтөбүз. Мөлбулак 35%, Бакай банк 25%, KCB 18%, Демир банк 20%, Оптима банк 19%, Финка банк 28%, Кыргызстан банк 26%, Халык банк 18%, РСК банк 20%, Керемет банк 20%, Байтүшүм 21%, банк компаньон болсо 21% менен беришет. Графикада көрсөтүлгөндөй 18%дык чен менен Халык банк насия берет. Ал эми Мөлбулак болсо 36% менен микрокредиттерди беришет. Кыргызстанда эл көбүнчө керектөөчү насияларды алышат. Ошондой эле насияларды берүү бардык валютада жүргүзүлөт. Бирок валютанын курсу өзгөргөн учурда керектөөчү төлөй турган болсо, валютанын курсу боюнча төлөп калат. Сом өлкөнүн бардык аймагында эч кандай чектөөлөрсүз төлөмдөрдүн бардык түрлөрү боюнча милдеттүү түрдө мыйзамдуу төлөм каражаты болуп саналат. Акчалай милдеттемелер улуттук валютада көрсөтүлүүгө жана төлөнүүгө тийиш. Экономика боюнча эксперт Абдумалик Кудайбердиев банктардагы мыйзам бузууларды текшерген эч ким жок дейт. Любой суверенный мамлекетте өзүнүн акча насия саясаты болуш керек. Себеби бул өзүнүн валютасын иштетпесе, азыр бардык эле валюталар баягындай эме да, өзүнүн волокитасы бар, башкасы бар дегендейчи. Мына мисалы үчүн азыр көп эле долларга өтүп алышкан. Ишкерлер доллар менен Бирок доллар бул дүйнөдөгү эң баягы инфляциясы күчтүү акча. Бирок бизде ушундай эме болуп калыптыр. Бүт доллар менен бизде азыр берилген кредиттердин почти жарымга жакын доллар менен да. Банктар мыйзамсыз иш аракеттери менен элди кыйнап жатат. Ошондой эле мамлекетке да пайда алып келбейт дейт. Доллар менен иштеткен болсо, сом менен кредитти берет дагы. Ортодо разница өтө чоң, ооба. Булар эме только жанагы элге ошо экономикага гана зыян кылып атат да буларчы. Акыркы жылдары насия алуу күчөп жатат. Насия алып жаткан кардарлардын маалыматы жок болуп жаткандыгында кредит системасы мамлекеттик деңгээлде тартипке келтирүү керектигин айтты. Кредит алгандан мурда юристтерге кайрылуусу зарыл. Чындыгында бул жагдай проблема көп жылдан бери келе жатат. Бул деген менин билишимче тетиги 2010 жылдан бери бул проблема огош бетер мындай күчөп алып атат. Анткени элдер ошондон баштап бул насия алуу, кредит алуу политикасы жүрүп баштаганда, эми бул жерде биринчиден ошол алып аткан биздин кардарлардын тилекке каршы ошол юридикалык укуктук мындай билбеген маалыматы жок, анан билимсиздиктен алдын ала бир юристтерден же болбосо бирөөлөрдөн туура так маалыматты албагандыктан ошондо келип жатат да. Эми банктардын деле бул жерде кызыкчылыгы бар, анткени алар деген бул пайызын койбосо же болбосо пайызын бир бекитпесе, алар деген мындай өздөрүнүн каржылоосун, өздөрүнүн бир
иштөөсүн дагы жүргүзө албай калат да. Мамлекет өзүнүн валютасында акча саясатын жүргүзүү керек. Финансылык стабилдүүлүк сакталбагандан улам экономика өспөй жаткандыгын эксперттер айтып келет.